Быйыл бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сомго жетти. Мындай көрсөткүч мурдагылар менен салыштырганда алдаганча жогору. Ал эми социалдык тармактын колдонуучулары президенттин администрациясынын, анын ичинде атайын чыгымдарга корогон сумманын көлөмү 19%га өскөндүгүн сынга алышууда. Акыркы учурда мындай сындар президенттин администрациясына байма-бай айтылууда. Ал эми бул чыгымдар тууралуу администрациянын кызматкерлери мындайча жооп берди. 2021 жылы мамлекеттик бийлик органдарынын түзүмүн кайра түзүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты менен өкмөттүн аппараты бирдиктүү түзүм болуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына бириктирилген. Бирдиктүү түзүмдүн иш жүзүндө чыгашасы 430,7 миллион сомду түздү. Үстүбүздөгү жылы президенттин иш башкармасынын такталган чыгаша сметасы 2,824,900 сом суммасында пландаштырылган. Бирок ошону менен айта кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасынын президентинин жана президентинин иш башкармасынын иш чараларын камсыздоого жана ишке ашырууга 744,9 миллион сом бөлүнгөн. Калган 2,80 миллион сом суммасындагы каражаттар Кыргыз Республикасынын президентинин фондунун каражаттары болуп саналат. Алардын каражаттары негизинен социалдык жана инфраструктуралык керектөөлөргө каралган. Буга чейин президенттик аппаратта жумуш орундарын кыскартуу болгону менен казынадан бөлүнгөн каражаттын азайганы байкалбайт. Өткөн жыл менен салыштырганда 50,6 миллион сомго көп. Бул тууралуу Каржы министрлигине берген сурообуз жоопсуз калды. Мындай жагдайды эл өкүлдөрү министрлер кабинети менен президенттик аппараттын биригиши менен байланыштырышты. Анткени менен чыгымдарды кескин кыскартууга болоорун баса белгилешти. Биз бир жактан өкмөттү кыскартып алып, экөөнү баш бириктиргенден кийин экөөнүн бюджетин эгер салыштырма алып туруп, анан кийин караганда ал жерде мындай бирдей эле чыгат да. Ал жерде андай жанагындай чоң сумма чыкпайт. Бирок чыгымдарды кескин кыскартканга болот. Булардын резиденциялары бар. Ошто, Караколдо, жана башка ошол жакта Тобоктон баштап, Койдон баштап, жанагы кагаздарга чейин. Бүт чыгым. Мисалы, ал жака көптөр барбайт да. Президенттин чыгымдары эмнеде? Эгерде чет мамлекеттен жана келген коноктор, президенттер келет, анан башка делегациялар келгенде, ошондо чыгымдар көбөйө баштайт да.